Майыптарга шарт түзбөй курулуш кургандарга 200 000 сом айып салуу сунушталды. Мыйзам долбоорун Дастан Бекешев демилгелеп коомдук талкууга чыгарды. Анткени мамлекеттик мекемелер көп учурда майып адамдар үчүн шарт түзүү керектигин эске албайт жана көзөмөлдөбөйт. Майыптыгы бар жарандар өгөйлөнүп калат деген Асранкул Жыйынкулов мыйзамды колдоого аларлык деп эсептейт. Ал бир адамдын жардамсыз көздөгөн жерине бара албайт. Анткени шаардагы мекемелерде пандустар болгону менен талапка ылайык эмес. Маселе буга чейин да көтөрүлүп, көңүл сыртында калып келген. Мындан улам шарт түзүү жагын мыйзам менен бекемдөө туура деген пикирде. Анан бул долбоорду мен колдойм, биринчиден колдойм. Өзүм дагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарамын көп. Ошол тротуарларда, тиги буларда, остановкаларда көп шаарларда эмелер жок да бизде. Ош шаарында дегеле. Ушул нерсе жагынан колдойм. Жерлерге эскертмелер, кызыл белгилер же сарык белгилер коюлбаса, баягы өзүң коляскада жүргөндөн кийин кайра дагы бир майып болуп калуу коркунучу түзүлүп калат экен да. Ошон үчүн бул нерселерди биринчиден ошол шаар бийлиги колго алып, анан кийин анын үстүндө иштеп жакшына андан кийин кылса болот. Жеке компаниялар, ишканалар бир объект куруп жатканда майыптыгы бар адамдар үчүн атайын пандустарды орнотушу милдет. Бирок иш жүзүндө бул талап сактала бербейт. Маселен, окуу жайларда, мамлекеттик мекемелерде пандус ат эле болбосо, дээрлик арабадагы жарандар үчүн андан чыгууга дагы мүмкүн эмес. Аларга жеткиликтүү зона болуш керек, жеткиликтүүлүк болуш керек. Бул имараттарга кирүүдө тоскоолдуксуз киргенде, кресло коляскага отурган адам болгон болсо, эшиктерде киргенде, алар кармап жүрүүчү коридорлордо перилалар эсеби бүт жеткиликтүүлүк болуш керек да. Ал бул мыйзам аябай, менимче бул мыйзам аябай маанилүү деп эсептейм. Ошто көпчүлүк мамлекеттик мекемелердин имараттары сайыз учурунда салынган. Эч биринде лифт жок. Бир имаратта бир канча ишкана жайгашкан учурлар бар. Ал эми жаңы салынып жаткан курулуштарды Ош шаардык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы дыкат көзөмөлгө алып жатыптыр. Анда майыптар үчүн шарт түзүлбөсө кайрадан оңдоп чыгуу милдеттендирилет. Аларды долбоор боюнча курулушун Ош шаар боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы сөзсүз түрдө көзөмөл жүргүзөт. Алар талаптагыдай болуп курулуш керек. Эгерде талаптагыдай болуп курулбаса, анда курулуш компанияларына же жеке жактарга чаралар көрүлөт. Анан кайра оңдоого эскертме жазуулар берилет. Ушундай учурлар болду. Эми биз буга чейин болгон аларды биз фиксация кылган эмеспиз. ОЗЕК же или эскертме жазуу түрүндө эскертмелерди берип, оңдотконбуз, калыбына келтиргенбиз. Буга чейин Ош шаарында атайын координациялык кеңеш түзүлүп, мониторингдер шарттардын жоктугу аныкталган. Шаарда 90% арабада жүргөндөр үчүн өтмөк орнотулган. Бирок көпчүлүгү талапка ылайык эмес. Бир эле имараттарда эмес, эс алуучу жайларда, тротуарларда дагы араба менен жүрүүгө мүмкүндүк жок. Ал эми ошо талапка жооп бербеген пандустарга нормага ылайык, эрежеге ылайык дайындоо, растоо максатында ошол кайсы мекемеде жайгашкан болсо ошол мекемени оңдоо талапка жооп берүү боюнча аракеттерди жүргүзүү, иш аракеттерди жүргүзүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Атайын убакыттар берилген. Эгерде ушул өз убакыттарын аткарылбаса, тиешелүү мекеме ишканалар жетекчилерине чаралар көрүлөрүн билдиребиз. Калада 8191 майыптыгы бар жаран бар, анын 300гө чукулу арабада отургандар. Коомдук талкууга чыгарылган мыйзамда майыптарга ылайык курулуш курулбаса, жарандарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салынат. Ошондой эле бир имарат курулма салынып, анда майып адамдар үчүн шарттар каралбай калган учурда кемчиликтерди жоюудан баш тарткандарга дагы ушул эле айып салынат. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.